Андан кийин дагы бир негиздүү маселе. Азыр каршылаштар айтат. Силер таухид эле дейсиңер, түнү күнү таухид дейсиңер. Бул таухид деген сөзүңүздү шариатта бар нерсеби жокпу? Каяктан алдыңар депчи. Бул таухид деген сөз шариатта келген. Таухид деген сөз менен да келген. Ювахиду Аллахты жалгыздайт деген сөз менен ар түрдүү сөздөр менен келген. Сунан Ахмадта келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Амр ибн Аска айтты. Амма абук фалау кана aqarra бит таухид. Эгер атаң дейт, таухидти тастыктаган болсо, таухидти мойнуна алган болсо, анда сен андан артынан садака кылган болсоң, истигфар кылган болсоң пайда берет деп. Көрдүңүздөр, таухид деген сөз менен эскерип атат. Андан кийин дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адамдардан юаззабу унасун мин ахли таухид. Сунан Тирмизиде келет. Адамдардан таухид ээлеринен тозокто азапталышат дейт. Качан гана ошо күйүп эме болуп калганга чейин, андан кийин алар кайра чыгат, тозоктон бейишке чыгат деген хадис келген Сунан Тирмизиде. Бул жерде дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таухид ээлеринен деп эскерип атат. Башка бир хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша небес Абу Хурайра риваят кылган хадисте Ибн Мажада келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбандык кылганда 2 кой соючу дейт. Ошонун бирөөсүн өзүнө, үй бүлөсүнө, бирөөсүнө өзүнүн үммөтүнөн таухид ээлерине, Аллах Таалага таухид менен күбөлүк бергендердин атынан сойчу дейт. Көрөсүздарбы? Таухид деген сөздү. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылыгы жөнүндө сыпаттап айтканда ахалла бит таухид. Пайгамбарыбыз таухид менен ажылыгына баштады дейт. Ачылышына. Демек, таухид деген сөздү Мухаммад ибн Абдул Вахабилер, Селефилер ойлоп таап алган сөз эмес. Таухид деген сөз эмне? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген сөз. Илгерки аалымдардын толтура китептери бар. Селеф салихиндердин толтура таухид китеби деп толтура жазышкан.